Assalamu alaikum туғандар. Акыркы учурдагы мына Чоңгоз аттын айланасында болуп аткан окуялар боюнча өзүмдүн кайрылуумга билдирүүмү жарыялайын деп чечтим. Коррупция менен уурулук менен күрөшкөнгө Чоңгоз аттын же ошол эле бизге окшогон карапайым эл милдеттүү деле эмес. Анын үчүн атайын президентти шайлаганбыз, президент менен кошо бийлик шайлаганбыз. Негизинен ошолор күрөшүш керек эле. Алар болсо тескерисинче Чоңгоз аттын балдарын куугунтуктап, кылмыш ишин козгоп, камаганга аракет кылып атышат. Ошон үчүн мен президентке кайрылам. Урматтуу президент, 3 жыл мурун биз сизди тандаганбыз президент кылып. Эми сиздин тандай турган убактыңыз келди. Же эл менен болушуңуз керек, же уурулар менен болушуңуз керек. Унчукпай ортодо тура бергенге болбойт. Дагы деле кеч эмес. Ошон үчүн тандооңузду кылыңыз. Коррупционерлерге каршы күрөш баштаңыз, же алар тарап экениңизди ачык билдирип коюңуз. Себеби мен мындан кийин кайра айтып, кайрыла берем, чыга берем. Көп адамдар кайрылды сизге, бирок көбүнө жооп деле берген жоксуз, көңүл деле бурбай койдуңуз. Атамбаев айткан, эки жакта талтайып тура бергенге болбойт деген. Сиз дагы же нарак менен болуңуз, же берак менен болуңуз. Выбор за вами. Ассаламу алейкум туғандар. Бийликти биздин үнүбүздү укканга, биз менен эсептешкенге кантип мажбурлайбыз? Ал үчүн биз деген коомдук пикир жаратышыбыз керек. Мисалы үчүн Чоңгоз аттын лидерлери эле сүйлөп атат азыр үчүп эле. Анча-мынча адамдар чыгып кайрылып атат, бирок аны менен биз коомдук пикир жарата албайбыз. Мына Сыймыктын Instagram баракчасында 20 миңден ашык подписчиги бар экен, живой подписчиктери. Ошол адамдар азыр мисалы үчүн баарыбыз биригип туруп бир мезгилде кыска кылып видео кайрылуу жасап, талабыбызды айтып, интернетке чыгарып группаларга тараткан болсок, ошондо коомдук пикир жаралат. Жөн эле бомба жаргандай болобуз да. Мисалы үчүн азыр комментарий жазып, же лайк басып койгон менен эч нерсе чечилбейт. Муну менен биз менен эсептешпейт дагы. Урматтуу туугандар, ошон үчүн уялбастан, коркпостон туруп, телефонуңарды алгыла дагы видео кайрылуу жөнөткүлө жасап, кайрылуу жасагыла, айткыла. Уурлар уурдагандан коркпосо, уялбаса, биз сүйлөп чыккандан уялышыбыз керекпи? Урматтуу туугандар, утурбагыла, ойлонуңла. Себеби өзүбүздүн келечегибиз үчүн болбосо дагы балдарыбыздын келечеги үчүн күйүшүбүз керек.